Сиздер сунуштап аткан долбоор ЕСтин алкагындагы Кыргызстан боюнча 2156 километрде жөнгө келтирип, ЕСтин алкагына келтиребиз деп атасыздар. Сиздер талап кылып аткан каражат 66 миллиард сомго жакын экен. 30-жылга чейин. Туурабы? 1-январына чейин экен 2030. Ошолго үлгүрөбүзбү, үлгүрбөйбүзбү? Каржы булактары каяктан? Туура. Биз ошол себептен биз 7 жыл ошо 2030-жылга чейин убакыт мөөнөт суруп атабыз да. Ошо параллельно ар жылы биз акырындап жолду жакшыртып отуруп, 30-жылы ошо толук ЕСтин талабына жооп беребиз деп азыр бүгүнкү күнү убадабызды берип атабыз. Каржы булактарычы? Кайдан болот? Каржы булагын республикалык бюджет Минфин каржылап бере турган болуп атат, Кабмин. Ошондо биз азыр 23-жыл болуп калды. 7 жылдын ичинде бөлсөк 9 миллиарддын тегерегиндеги сом болуп атат да. Биз азыр капиталдык строительствого 3 миллиардка мындай салгылашып атабыз да. 9 миллиард кантип бөлөт силер? Азыр бүгүнкү күнү ошол 66 миллиардты 30-жылга чейин Кабмин бизге каржылап беребиз деп убадасын берип атат. Биз ошол расчетко таянып, мына ЕСтин комиссиясына азыр тийиштүү документтерибизди берип, ошол положение чыгабыз деп бүгүнкү күнү убадабызды берип атабыз. Эгерде биз ратификация жогорку кеңештен өтүп кете турган болсо, биз 2030-жылга чейин үлгүрбөй калсак, ЕСтин алкагында кандай санкциялар болобу бул маселе боюнча? Келишимде кандай болду? Кийинки процедуралары ЕС ал маселени карап туруп, ошол баягы мөөнөтүн узартканга да мүмкүнчүлүк бар экен да. Биз биринчи өзү негизи 40-жылга чейин суранганбыз да. Азыр ЕСтен айтышып атат, силер 30-жылга чейин азыр аракет кыла бергиле, эгерде жетишпей баратсаңар, биз кийинки мөөнөтүн жылдырууга дагы биз баягы карап көрөбүз дегендей кылып азыр бизге ошондой келишимде бизге 30-жылга чейин үлгүрбөй калсак санкциялар болбойт. Келишимде ошондой көрсөтүлгөн. Колдойбуз деп атат, кийин дагы мөөнөтүн узартканга. Башка бизде жол жок болуп атат. Жок, бул абдан жакшы. Эгер биз ошол оюшту 11,5 тоннага көтөрсөк, биздин жолдорубуз оңолуп калса, бул абдан жакшы көрсөткүч. Бирок мынакей министрлер кабинетинин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн дагы бул макулдашууга берген корутундусун окудуңуздар да. Маалыматтар так эмес маалыматтар берилген дейт. Ал үчүн жеке жоопкерчилик каралат деген корутунду берип жатышат да. Анан кийин биз азыр колдоп койгондан кийин бизди баарыбызды суракка тартып, маселе көтөрүлбөйбү? Кудай сактасын. Азыр оор маселе болуп атат да. Ошон үчүн сиздер бул кабинет министринин укуктук бөлүмү менен да бир акылдашып анан бир алып келбейсиздерби? Кандай дейсиз? Биз толук макулдашып, анан алып келип атабыз азыркы расчетторду. Сиздер алып келгенде бирок жазылып атпайбы берде? Мынакей Айылчиев деп кол коюп атат, Укушев деген мырза кол коюп берип атат. Бул кандай болуп калат анан? Бири-бирине карама каршы келип атпайбы? Азыр ушул маселе менен маселе боюнча Бейшеев жооп берип койсунчу. Ушул документтерди толук ушул жигит өзү дайындады эле. УАТтын управлениянын зам начальники. Саңыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Мурадел Жанышбекович, бүгүнкү көтөрүлгөн маселе боюнча бул
действительно эме кылынган, токтом долбоору иштелип чыгып туруп кабинет министрге жөнөтүлгөн. Анан кабинет министр өзүн чечим чыгарып туруп, не дегенде жогорку кеңештин комитеттеринин заключениялары жок, өтпөй калыптыр деп кайра бизге доработкага жөнөткөн, кайра иштеп чыгууга. Ошон үчүн комитетте мына бүгүнкү күнү карап атабыз сиздер менен чогуу. Бул боюнча ЭЭКте сүйлөшүлгөн, бул жөнүндө консультациялар алынган. Эмне дегенде, эгерде биз бул ички процедураларды жүргүзүп туруп, анан чечимдерди барып, ошол мүчөлөр менен чогуу бир келишимге кол коюлбаса, эмне дегенде биз артта калып калабыз дегендей эме чыгып атат да. Мунун баарын эле мыйзамдуу. Эмне дегенде рабочий группа, ЭЭКтин рабочий группасына иштеп чыгылган, бул деген каралган, бул долбоор. Ошон үчүн эч коркунуч деле жок. Эмне дегенде ЭЭКтин дорожный картасы бар, программа боюнча 2026 жылга чейин ушу 11,5 тоннага кылыш керек болчу. Бирок биз бул менен макул болгон эмеспиз. Биз башында 2040 жылга чейин национальный программа бар, 2018-2040 деген, ошого таянып кылып туруп биз суранганбыз. Бирок алдар мен деп айтып коюшту, 2030 жок дегенде анда 2030 жылга чейин баарыбыз бир келишимге келели деп. Анан ошол себептен биз баарыбыз ошого макул болгонбуз. Биздин основной коридорлорду мына предварительный вывод расчет кылганбыз, ошондо 65 миллиард болуп чыгып атат да, ушул коридор изилдеп чыксак. Бирок биз өзүбүздүн ушул башкы трасса жолдорубузду, эл аралык жолдорубузду 11,5 тоннага көтөрө албасак, эмне дегенде өзүбүздүн биз экономикабызга да таасир тийип калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Эмне дегенде бардык могу транзитный болуп өткөн перевозчиктердин баары, жүктөрдүн баары тең Казакстан менен өтүп кетиши да мүмкүн, Тажикстан менен да өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз бул долбоордон качпай ушуну кабыл алыш керек деген биздин ойдо. Эмнеден биздин жолдорубуз оңолсо, ушу 11,5 тонна көтөрүп, биздин экономикабыз да өсөт дегендей ойдобуз. Ошон үчүн сиздерге рахмат. Ошо бүгүн карап, ошо биздин да сураныш колдоп берсеңиздер, ушу таянак чыгарып. Чоң рахмат сизге. Биз үчүн күйүп атканыңызга, бирок биз дагы эл үчүн күйүп атабыз. Ошон үчүн мыйзамдуулук жагын карап коелу. Сиздер мынакей справка обоснованияда берип атат. Орган разработчика отмечается, что принятие данного проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Силер болсо азыр республиканский бюджеттен каралат деп атасыздар. Ошон үчүн бул жерден бир шайкеш келтирели, баардыгы мыйзам чегинде алып келели. Силер даярдаңыздар кайра. Могу Камбиндин укуктук камсыздоо бөлүмү менен дагы бир териштирип келиңиздер, анан бир жыйынтыктап келип туруп бизди поставлять этпей келип алып келбейсиздерби? Азыр сиздин сурооңуз туура болуп атат. Бизде мына жогоруда докладта өзүңүз уктуңуз. Бул эми ЭЭКтин талабы болуп атат да. Эгерде биздин оюбузга койсо, мына сиз айткандай кылып, биз бюджеттин акыбалына карап 40 жылга чейин жолдорубузду оңдоп алайлы деп суранганбыз. Эми азыр Европейский комиссиянын чечимдери, алардын талаптары боюнча иш кылбасак, биз артта калып калат экенбиз. Ушул максатта сиздердин колдооңуздар керек болуп атат да азырчы. Акуналы Атамырзаевич, мен кошулуп атам, туура. Бирок мыйзамдын негизинде алып барайлы дешти. Мына бул жерде дагы жазылып турат, мына карасаңыз. Персональную ответственность за законность, обоснованность и правдивость внесенных, согласованных при проекте актов Кабинет министров несет персональную ответственность деп турат за законность. Сиз окудуңузбу ушуну? 3-чү эң аягында мына 5-3-чү пунктун.
Биз азыр ошо Кабминдин азыркы финансированияны толук чечип беребиз дегенден кийин азыр биз макулдугубузду берип атабыз. Ошо 7 жылда биз ушул баягы талапка туура келтирүү максатында. Анан маселе бир эле мазмуну ошол эле болуп атат. Болбосо калган жагы туура эле мындай айткандачы. Урматтуу кесиптештер, бул мыйзамды дагы бир карап көрсөңүздөр чогуу эле. Бул мыйзамга келиштирип шайкеш келтирсек ээсинин алкагында бул туура абдан жолдор салыныш керек, бирок ол жердеги өздөрү кабинет министри өздөрү чочулагандай да. Ошон үчүн карап көрүп туруп муну туура чечим чыгарайлы, урматтуу депутаттар. Рахмат.